саламатсыңар? Көптөн бери 1-1 ТВда жаңы проектлер чыкпайлы болчу. Буюрса, Кошунаны тандабайт деген сонун сериал старт алды. Бул 3 кошуна жөнүндө Кыргызстандын бардык телеканалдарында жана YouTube'да сонун сериал болот. Бардыңыздарга жагат деген ишеничтебиз. Ошондуктан баарыңар 1-1 ТВга катталгыла, лайк баскыла, комментарий калтыргыла. Сиздер менен мен мыкты болом. Съемка тартуу учурундагы болгон бычык-бычыктын баарын силерге көргөзөм. Ошондуктан каналга жазылгыла, аны эмесе биз кеттик. Will you be mine? И побольше кипиша, ладно? Бүгүн шапканы тартып атышат балдар. Шапка учурунда художниктердин жумушу эң эле чоң. Анткени жөн эле бир площадкага квартираны толугу менен жасап салышыптыр. Художниктер бүгүн эртеңки шапкага даярдык башташыптыр. Азырынча мына бул өзүңөр көрүп тургандай эле аркада жөн эле бош комната. Эртең ушул жакта 3 площадканы жасашат. Андан сырткары андай көптөгөн цикllар бар экен. Үтүктүн күйгөн ордуна бияка суу казылып кой. Зачем вы валите? Мындай кылбайсызбы? Маякты жамшашып сурадык, бербейт. Мындай кылып жаппады. Фольгаменчи. А фольганы мен кичине чоңойтуп туруп эле. Бу жерге бензин куюп койсоң, машина айтпа, ошо. Бул жигит менен таанышпай кетейин. Кийинки жигит бул Радик Ишимов, сериалдын режиссеру, автору. Куттуктайм. Башталышы менен мыкты сериалдардан болот. Кыскача эмне жөнүндө болот бир аз. Мен башында айттым, 3 үй бүлө болот, ошолордун окуясы болот, анан кимиси главный рак дегендей. Главный рак жок, бар главный. 3 үй бүлө жөн үй бүлө эмес, бар кошуна. Бир үйдө жашашат. Чыныгы кыргыздардын кошуналардын мамилесин көргөзөсүңөр, Каниметовдордун үй бүлөсү эң жаш үй бүлө. Бектур Үсенов, Адилет Каниметов, Толгонай Арзыкеева, Мека, Мерим Каниметов. Мерим Каниметова. Bunun фамилиясын алгам мен. Жында сен подкаблуксуң ба? Ооба, подкаблукмун. Подкаблуктар бир күнү чыгып туруп, сени Бөлөштүн алдына келип кетесиң, кош. аялдар узга берсе, сен камераны сындырып кетет. Кандай экен Толгонай? Жагып атасың съемка бар. Да, Бекту очень хороший Сен партнер. выступленияларың көп, ырдайсың, дагы башка жерлерде ар кандай гифтерди уюштуруп, жумуштарың көп. Канча убакытта атасың съемкага? Чынын айтканда, убактым аябай деле аз эмес. Көп эле. Bunun şutkasına görген адамдар 5%. А экөөбүздүн шуткасына көргөн ушу 95'te. Smile. So your heart is aching. Smile. Я прикалываюсь. Even when there are clouds. Көрдүңөр да, өзү келип кечирим сурап алдыман түштүм да. Мыхы кесип койчу. Чактап. Барыңар эсиңерде болсо, легендарлуу эң мыкты шоунун 3 сезонунда тең турган. Ар бир сезонда кайра-кайрадан боелгон, краситетилген. 3 сезон тургам. Холодильникти көргөзүп атам да. А сен көрөлексиңби? Ким көрөлек Джокерди? Көрөлексиңерби? В конце он убьет этого ведущего вечернего шоу. Вроде 5 секунддук кадр, жантан бери уже 2 сааттан убакыт. 3 секунддук кадр, 2 сааттан бери ушуну эметип атабыз. Окшошпой атат. Азыр бир чечимге келип художниктер менен операторлор кеңешип кеткен, бармак оорубайт деп үтүктүн өзүн өрттөй эт окшойт. Кандайсыңар, эң мыкты шоунун телегөрүүчүлөрү, вот так вот мне. Эң мыкты влог сериалдын башталышы менен Айжана куттуктайм. Сени кастингсиз эле тандап алышса керек, тааныштар аркылуу келдиң да сендер. Конечно. Кийинки биздин каарманыбыз Жарай Сити долбоорунун эң мыкты актрисасы Чотоновадан кийин. Ошондой, постоянно ошондой. Макул. Эң мыкты актриса. Күйөөгө тийген
аялдардын ролун жакшы аткарат. Чё дергаешься? Что я дергаюсь, да? Что я дергаюсь? Ты уткнешься в свой телевизор и смотришь его целыми днями. Смотришь и смотришь, смотришь. Сериал көрүсө башталды. Өзүңдүн образың жагып атабы? Образым аябай интересный экен, анткени бир жагында мындай глупый девушканы аткарам, бир жагында мудрый аялды аткарат экенмин. Жашоодогудай эле турат. Ошонте. Сериалдын эң эле улуусу, эң эле тажрыйбалуу кошуналарынын бири Назира Айтбекова, сериалдагы аты Жаркынай. Мен эң эле мындай тың кожойкеси мен кинодо аябай тың аялмын. Ошол. Жагып атабы өзүңүздүн образыңыз? Жаңы башталды да. Не, окудуңар да сценарий? Сценарийди окуганда жагып атат да. Окуп элексиңер, окубасаңар. Кичине окудум. Всё, давайте. Өзүңөрдүн образыңар жагып атабы, жашоого жакыныраакпы же алысыраакпы кандай? Албетте алыс. Спойлер айтпай коеюн. Айтпай коеюн. Терс карман. Терс карман деп коеюн. Жашоодон алыс. Мен андан да терсирээкмин. Камера есть? Ага. Автаж готов? Начали! Блин, классно было. Назир, только ты смеешься, у тебя глаза просто смеются с самого начала. Как вы сыграли? Вообще. У вас сейчас классно было. Назир, с первых кадров посмеялась. Сейчас. Давайте еще раз сделаем. Сразу гуль-гуль-гуль. Снято! Все, спасибо. Достор, мына ушу менен бүгүнкү биздин влог соңуна келип жетти. Бизди колдош үчүн бизге лайк басып, комментарий жазып, каналга жазылганды унутпайбыз. Жакында сериалдын 2 сериясы чыгат жана ошондой эле көптөгөн жаңы проекттер Айдын студиядан чыгып турмакчы. Ошондуктан каналга сөзсүз катталыңыздар. Сиздер менен мыкты болдум. Көрүшкөнчө кийинки влогторго чейин. Кошунаңды карап, сен жамандаба. Сөздөрүн жүрөккө сен жакындаба. Кандай болбосун ал сагаттарың бай. Жашоо бергелек, кошунаңды тагдабай. Кайгыр бар досум, биринчиден ынтымак болсун. Ошондо сен бактылуу болосуң. Жакшы күндөр алдыда. Азан ушактарга сен алынбай. Айырмача болсоң кээде же бай. Жогоруда болсун дайманай. Жакшы күндөр алдыда. Ак терек, көк терек, кошунага туз керек, нан керек, бир күн келип кан керек, жан керек, адамга да адам керек, бул керемет.